Tokmak şaharına kaçan 1 milyard son bölünü verildi. Aytılачы? Hiç kaçan bolğon emes. Tarihta bolğon emes. Şu Tokmak şaharına 1 milyard bölünü bergeni. Былтыр урматтуу президентибиz өзү başında durup bölü bergilе Tokmakka dep turup bölü bergenбиз. 1 milyard so'm акча bölü bergenбиz. Oşol akçadan hiç kadar natije çıkmaptır. Tak, GKMB. Oşol 1 milyard so'm akçаны kayaka bölüngen, kaysi obyektlerge bölüngen, al obyektlerge işlegen işi, natijalуулугу, paydası, ziyanın толук изилдеп чыккыла. Uqtunuzmu? Толук изилдеп чыккыла. Ушул нерсени men урматтуу жетекчилер баарыңарга айтып коеюн. Мына район hakimleri отурасыңар. Rayondun sentrleri var. Мына мен айтканды угуп атасыңар, Шаарда машина менен жүргөнүңөр көрбөйүн. Жөө жүргүлүгүн. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлердин баарын карагыла. Уктуңарбы? Суусунан баштап инфраструктурасын бардыгына. Силерден талапты коюп сурамайын, силерден эч ким сурабайт турбайбы? Мына губернатордун акыбалы бул. Сиздин акыбалыңыз бул. Tokmak şaharda ушундай кылып атасынан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Бүт кыдырап. Кыдырганыңыз кана? Эмне көрбөдүңүз да Токмак шаарын? Эмне көрбөдүңүз Токмак шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткөзүп, силер менен ызычуу болушуңуз керек белем. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек. Сиздин түздөн-түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиледи. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткилегин. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар иштейин деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Ошондой эле жыйындын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрине Чүй облусундагы ар бир объекттин курулушун көзөмөлгө алуу жана сапаттуу кылып бүтүрүү, ал эми транспорт жана коммуникациялар министрине 2026-жылга чейин Чүй облусундагы негизги жолдорду оңдоо тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, аткарылган иштердин баары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө болот. Жана мындай жумушуна кайдыгер жасаган ар бир жетекчилердин ким экендигине карабай, аяосуз чара көрүлөрүн эскертти. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Сиздин акыбалыңыз бул. Токмак шаарда ушундай кылып атасынан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Кыдырап. Кыдырганыңыз кана? Эмне көрбөдүңүз да Токмак шаарын? Эмне көрбөдүңүз Токмак шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип, мен келип, могул жерде чогулушту өткөзүп, силер менен ызычуу болушуңуз керек белем. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек. Сиздин түздөн-түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиледи. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусу боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткилегин. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар иштейин деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Мен бүгүндөн баштап үй бүлөмө тыюу салдым, тойбосту жебегиле деп. Сөз башынан болсун, Ыдырыс Байкебиз мусулмандарга аябай катуу сөз айтып койду. Тагыраак айтканда, мусулмандар, силер камаласыңар, барыңар деп койду да. Тойбост эгерде кимде ким арам, же болбосо адал деп ушинтип бир сүйлөгөн болсо, мына ушундай адамдарды камаш керек деп сөймөнү мына ушундай кылып эле кезеп туруп айткандай болду да магачы. Демек биз Кыргызстандын өндүрүшү деп аракты ичишибиз керек экен да. Демек биз Кыргызстандын өндүрүшү экен деп биз насыбайды чегишибиз керек экен да. Арамды жей беришибиз керек экен, иче беришибиз керек экен да. Анда биздин коом, биздин урук тукумубуз кандай деңгээлде бузулуп жок болот арамды жей берсек. Алкаштар пайда болуп кетпейби бизде? Ыдырыс байке, ооба мен сизден кичинекеймин, бирок
Бул арам менен адалды талкуулай турган сиз менен мага эмес да. Муну шариат илимини билген алымдар гана талкууласа, мына ошолорго жарашыктуу болот. Сиз экөөбүзгө жарашпайт бул нерсечи. Сиз блогерлигиңизди кылыңыз, мен блогерлигимди кылайын, алымдар алымдыгын кылсын. Тагыраак айтканда, урматтуу Ыдырыс байке, мына ушул сөзүңүздү кайтарып алып койгонуңуз эле жакшы. Кыргызстандын өндүрүшүнү биз сөз түбүндө колдойбуз. Тойбосту дагы деле колдой беребиз. Азыркыга чейин мисал келтиргенде колдоо реклама кыл, 100% адал болду. Мына Максат Ажы устазыбыз, мына Садбакас устазыбыз, мына арам менен адалды айырмалай турган халал индустриясы, мына муфтият адал деп чыкты. Мунарбек рекламаны кыл десе, мен бесплатный реклама кылып берем мисалы. Мен колдоймун себеби Кыргызстандын өндүрүшүнү. Бирок арам болуп аткан болсо мисалы да, мен Тойбосту арам деп айтып аткан жокмун. Болгону күмөндүү болгон үчүн үй бүлөмө запрет кылып койдум. Бирок мен арам нерсени мен балдарыма, жана ата-энеме, бир туугандарыма, аялдарыма мен жегенге, жедиргенге мен акым жок да, жедирбешим керек. Байке, мен сизди урматтаймын, сыйлаймын. Буга чейин дагы динге болгон кызматыңыз дагы көрүп келгенбиз, кызматыңыз дагы бар. Кыргыз элине жогорку деңгээлде мекенге кызмат кылып келатасыз, Аллах таалам ыраазы болсун. Бирок мына ушул сөзүңүз мусулмандардын качырын кайнатып койду. Мен кечирим сурайм сизденчи, бирок бул сөзүңүздү кайтарып алып койгондуңуз эле жакшыраак. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Мына артында турган кичинекей Элмирзага мынакей аманатыңыздан баары түштү туугандар. Алла разы болсун. Бул жакта 83.538 сом мынакей. Жерибизге тапшырып отурабыз. Рахмат. Туугандар, Элмирзага дагы 1.700.000 сом каражат жетпей турат. Калганы чогулуп бүттү туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн дагы да токтотпой мурда салган инсандар болсо, кайрадан дагы бир колдоо көрсөтүп койсоңуздар, Кудай кааласа кылган суммасы дагы чогулуп кетет деген ниетте турабыз туугандар. Ар бир кадам таштап басканы бала үчүн оору. Ал башка балдардай болуп чуркай албайт. Элмирза азапсыз жашай албайт. Анын өмүрүн сактап калуу үчүн $31.000 операция үчүн керектелет. Анын атасы каза болуп калган. Жалгызбой апасы баласы үчүн күрөшүп келет. Ар күн апасы баласынын ооруп жатканын көрөт. Эненин жүрөгү тынчтыкты каалайт. Ар бир которгон акчаңыз бала үчүн жаңы жашоого дем болот. Ар бир жакшы тилегиңиз бала үчүн колдоо болот. Төмөндөгү реквизитке жардам колун сунуп кетиңиздер. Себепчи сиз жана биз болуп калалы. Мбанк Мухаммед Б жана Сбербанк Краймберди Б деп чыгат. Оң колуң менен бергенде сол колуң көрбөсүн демекчи. Буйруса кубанычтуу жаңылык менен бөлүшөлү.